Айтпайын дедім, мен айттырып атасыз. Өзіңіздің енеңіз Мирлан Урайымов деген жігіт қайсы соттың шешімі бар, анын жеке телефонын жарып кирип эмнелер менен жазышып атканын караганга кимдин укугу бар, ким уруксат берди ошого? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Ошол жигитке таандык эмес экендиги аныкталгандан кийин дагы 2 саат профилактика деп күлүп коюп гана чыгарып койдуңар. Профилактика болду, бул эсине кирип калат эми дегендей. Бул адамдын укугу менен ойношпосоңор деп атабыз биз. Ал адам, ал жаран. Далилдей алган жоксуңар, далилдей да албайсыңар. 20 жыл жүрсөңөр да далилдей албайсыңар. Эмне үчүн жеке телефондук сүйлөшүүлөргө жарып кирип атасыңар? Мындай нерсе соңку 2 айдын ичинде Кыргызстанда тимеле бум болуп атат. Менин телефонума жарып кирди, менин телефонума кирип кетти, аккаунтумду бузуп кетти дегендер. Мына ушул жөнүндө кетип бартат берине. Бул маселе боюнча бул иш боюнча тергөө, өзүңүз билесиз, тергөө жүрүп жатат. Буга тергөөчүдөн башка эч ким жооп бере албайт. Мен жооп бергеним да өзү туура эмес болуп калат. Мен процедурасын айтып атам. Ооба, процедурасы ошондой эле, мен айткандай. Азыр деле ушундай процедура. Соттун чечими болдубу ошонун телефонун жарып киргиле деген? Мен аны айта албайм, бирок тергөөчү жооп берет. Мен айта албайм ага. Ал бул кылмыш иши. Сиз айта албайсыз. Мен муну мыйзамыңарды колдойм. Бирок мыйзам жөнүндө мен келдим да сизге. Мыйзам жөнүндө. Муну мыйзам. Эгер биз ушуну мыйзамдаштырып атпайбызбы? Биз мыйзамдаштырып атабыз. Соту жок, оту жок, башкасы жок. Түндө 12-де киресинби, 2-де киресинби, каалаган учурда кире бересиң деп атабыз. Анан силерде бир гана жооп болот. Мына кече силердин пресс кызматыңар жооп берип турган Мадумаровго. Бул деген өтө түркөйлүк, бул деген өтө сабатсыздык. Анын түздөн-түз жетекчиси болбогондон кийин биз алдына барууга укугубуз жок. Мына биз кече Казакстандан келдик. Чыңгыз мырза, Чолпон айым, Лейла айым. Биз бардык Казакстандын чегара кызматы дагы, бажы кызматы дагы келди, честь берди. Чегара кызматынын жетекчиси полковник ушундай, чегара кызматынын жетекчиси полковник ушундай. Бул эл аралык этикет, бул маданият. Сиздердей болуп, жапайы болуп, сайгактаган уйдай болуп, адырга качып кеткен жок. Жооп берип коеюн. Рахмат сизге. Сиздин бүт сын пикирлер сиз эле эмес, деги эле кимдин болсо да бизге кабыл алганга обязанбыз. Анан бул маселе боюнча, бул тыңшоолор боюнчачы, эми бул тыңшоо боюнча мен жана айттым, бул тыңшоо бул таптакыр болбой калганда болчу иш чаралар. Эгер башка мүмкүнчүлүктөр болуп калсачы, анан кийин бүгүнкү күндө деле мындай колдоомдагы мыйзамда ошондой эле соттун чечими менен кандай ылыр иш аракет болбосун, баары соттун чечими менен. Соттун чечими жок болсо ал болбойт. Тергөөчү деле андай бербейт. Ушуну эске алыңыз. Соттун чечими жок. Урайымов мырзада соттун чечими жок. Темиров мырзада чечим жок. Биз журналисттерди баса калып атабыз деп атам. Алар террорист эмес. Алардын үйүнө барып маски шоу уюштуруп, балдарын сыздатып, бакыртып, чочутуп, орукчан болуп калат көбү. Момундай спектакль ойногонуңарды токтотосуңарбы деген маселе коюлуп атат. А биз ушул мыйзамды колдоп берсек, ошол силердин спектаклиңерге түздөн-түз мыйзамдуу түрдө жооп берип атабыз. Ансыз деле Кыргыз кылмыш жаза кодексинде ошого укугуңар бар. Закон оперативной розыскной деятельности боюнча укугуңар бар. А эмнеге муну ашыкча кайра жазып атасыңар? Бүгүнкү күндө жана жаңы конституцияга кайра ылакталып атпайбы? Канча каралып, анан кайра ошонун баары кайра такталып кирип атат да. ОРД конституцияга каршы келеби бүгүн? Жок, жана сиз айтпадыңыз өткөндө өкмөт деп калыптыр, тияк бияк. Ал маселе жок, редакция. Анан бу жерден жанагы могу жаңы контур чалганда мыйзам кирип атат. Контур чалганда иш аракеттер ошол эле кошулду. Башка эч нерсе кошулган жок. Анан бүгүнкү күндө бүт иш аракеттер, мен дагы бир жолу айтып коеюн, Адакен Кимсанович, рахмат сиздин пикирлериңизге. Соттун мыйзамы жок, бир да иш аракет бизде кылынбайт. Мына сиз айткан иш боюнча мен ойлойм, сот анда сот карайт. Ошол жерден мен тергөөчү да, анан соттолуучу дагы жооп берип, эгер туура эмес болсо сот аны айтат. Бизде андай жок. Эми мен азыр сүйлөй эле коеюн. Рахмат жана сизге. Ошо сүйлөй албай калган жериңизге келгенде мен деле сүйлөбөй эле коеюн да. Түшүндүк да бири-бирибизди. Рахмат. Рахмат.